Быйыл жаңы жылга даярдык жылдагыдай эмес. Осмон Назаркулов 6 жылдан бери базарда жашылча жемиш сатып эмгектенет. Ал бул жылы жаңы жылдык соода сатык жылдагыга салыштырмалуу жай жүрүп жаткандыгын айтат. Туура жылда жакшы болчу, мына быйыл жылдан жылда асайып атат. Жаңы жылды көптөр эметпей, мусулманчылыкка өтүшүп, тоской. Буга караганда айттын майрактери ушу жакшы болуп атат, баары жакшы болуп атат. Базарларда, соода борборлорунда элдин саны арбын болгону менен жаңы жылдык маанай анчейин байкалбайт. Мындан 5-6 жыл мурун бул майрам өзгөчө шан шөкөт менен белгиленчү. Жаңы жылдыкка деген башталып атат. План деле жок, үйдө элебиз да. Азыр гана корос. Жок, тоспойбуз деле. Биз өз негизи жаңы жылды мурун тосубуз. Убакыт жыл өткөн сайын азайып барат жаңы жыл. Жөн эле мындай айтканда лишний эле чыгым экен да. 31 декабрь күнү ар бир үй бүлөдө жаңы жылдык дасторкон жайылат. Ар бир жаран майрамга даамдуу тамак аш даярдап, үй бүлөсү, достору, тууган уруктары менен көңүлдүү тосууну көздөйт. Майрамды утурлай базар баасы да баштапкыга салыштырмалуу жогорулаары баарыбызга эле маалым. Вот, ну и так, все понятно. Албетте, жаңы жылды шаңдуу тосууга аракет көрөбүз. Менин оюмча, бул майрамды жакын адамдар менен тосууга эмне жетсин. Эң негизгиси баарыбыз аман бололу, Кыргызстаныбыз тынч болсун. С близкими, с родными, с друзьями. Негизи эле майрамдарда, базарларда баш аламандык көбөйөт. Алуучудан сатуучу көп экендигин айткан шаар тургундары мындай жагдай ыңгайсыздык жаратып жаткандыгын айтышат. Элдердин баары келип ученен соода кылып атышат. Элдин баары көпчүлүк. Бияка келгендер кимдер? Кеде дыйкандар келишет. Байлар супермаркетке барышат. Ошолордун эме ишин карап, ийгилигин карап, жакшы жаңы жылга условия түзүп бербей муздакмак деген эме. Негизги көйгөр көчөдө турган торговый месталар. Бүт баарын акчага сатылган торговый месталардын баары бекер турушпайт. Жаңы жылдык дасторконду салаттарсыз элестетүү кыйын. Бул күнү үй кожойкелери салаттын түрлөрүн жасаары маалым. Адистер салаттын сакталуу мөөнөтүнүн эң узактыгы 36 саатка жетерин айтышат. Ал эми консерваланган жана жумуртка кошулган салаттар 6 саатка чейин. Балык жана деңиз азыктарынан жасалган салаттар 12 саатка чейин жарамдуу болот. Андыктан кожойкелерди сак болууга чакырабыз. Тазагүл Эмилбекова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.